Жақсы екен, бияқашы үлі. Қарағашы, елдің барлы үштерді екен. Балдарға да жақсы. Саламалейкум. Қарағашы. Елдің барлы үштерді екен, көлдің жегінде. Пляж аябай кенен екен, құм тап-таза. Ел ушунчалык көп, бирок ушунчалык көп болсо дагы мында кысылыш жок. Маяктагы Үмүт пансионатынын пляжы, карагачы. Укмуш экен. Пляждын астын карагачы. Такачы. Анан жакта. Карала. Укмуш. Пляж карагачы, такачы. Эмне деген мислешет? Мына күндүн ысыгында каяка барып эс алам десеңиздер, мына Үмүт пансионатына келсеңиздер болот. Бул Маяк айылында Каракол шаарынан 40-45 км божомол менен. Михайловка тарап менен келсеңиздер да болот, Николаевка тарап менен да келсеңиздер болот. Маяк айылынын ортосу менен кесип өтсөңүздөр эле мына ушул жерге Үмүт деген пансионат. Бул ушундай болгон чоң пансионат. Тиги тарабында эки кабат корпустар, тиякта тарабында да бар, тиягында барын хабыстар бар. Анын баарын азыр көрсөтүп берем. Ассалам алейкум. Калас беке, сезон кандай болот? Эс алуучулар келип атабы? Жакшы, Кудай буйрса. Быйыл жакшы элеби? Жакшы, аябай. Күн ысып атат. Күн ысып. Туш тараптан машиналар келип аткан экен. Эс алып. Келип атат. Барын хабыстар бар. Ушул шерине бергенге бардык шарттар бар буйрса, Бир сире аз элдерге көргөзүп чыгарам экен. Ассалам алейкум. Мына пансионаттын директору Марлен. Шегер болсын, сезон башталды. Башталды. Жетчи албайдыңыз бар. Атай сизди чакырды деп ошо. Биякты билбегендер бар экен. Мен өткөндө эле балдар менен келип көрдүм да. Билчү эмесмин. Мына бияка көп айтат. Ооба. Караколду башка билбейт экен. Сизге каракол эле келди ошол эле. Ошол эле жетиштеле болмок, Азыр барын көрсөтүп чыгалы. Бияка той бергенге дагы шарт бар экен. Достор менен келсе бияка эки корпус анан барын хабыстарды көрсөтөлү. Территориясы да аябай кенен пансионат, анан монда барын хабыстар эс алуучуларга атайын мондай кылып сонун жасап койгон экен. Буянда кичинекей бассейнчиги. Азыр эс алуучулар туруп экен. 3 маал ысык тамагы менен бир кишиге 3000 сомдон экен. Бир киши келсеңиздер деле жалгыз майга жатсаңыз 3000 сом, 2 киши келсе 6000 сом, 3 киши келсе 9000 сом. Зато 3 маал тамагы менен. Мына шарттары мондай. Азыр кичине салкын экен рас ичи. Анан мондай санузел менен. Сый конокторлор келсе Караколдон ушул жерге алып келип жаткызып, көлдүн жегине. Ушул жерге жатсаңар болот, салкын. Бөлмөнүн ичи тышы канча ысык болсо дагы ичи салкын экен. Мына бул тарабында 2 кабат, 2 корпус бар. Анан канча номер бар буякта? 8 номер. Бир кишиге канча буякта? 2700 сом. 3 маал тамагы менен, Тамагы ночевкасы менен 2. Саламатсыздар. Мына ушул жерге келип эс алсаңыздар болот, азыр ичин көрөлү. Опа. Мына экинчи кабатта биринчи кабатына тазалап аткан экен, жуп тазалап азыр үстүнө чыгалы. Мына экинчи кабатка чыгабыз, анан бул жерде номерлер. Мондай болгон номерлер. 2700, бул жерде 3 маал тамагы менен, 3 маал тамагы менен 2700 сом экен. Бир суткага. Бир суткага. Пляж жакын эле? Пляжды. Бияка келсеңиздер эле уже пляж. Бияка пляж жакшы. Куму таза. Элдерди карагачы. Ой. Элдин баары биякта экен. Мына пляж карагачы кенен деген пляж. Пляж кенен деген. Маяк айылынын Үмүт деген пансионаттын пляжы. Пляж аябай кенен экен. Элдин баары ушакта экен, карагачы. Элдин баары пляжда экен. Кенен. Пляж кенен. Карачы элдин баары өшчү экен. Үй бүлөңөр менен, балдарыңар менен келсеңиздер, мындай коопсуз, өтө терең эмес. Карачы көлдүн жегинде канчалаган кишилер. Күндүн ысыгында мына ушул жерге келип салсаңыздар болот, карачы. Бүт эле жыргап жүрөт. Ошондон ушул Маяк айылындагы Үмүт пансионатына болгон суроолор боюнча төмөндөгү номерге байланышыңыздар. Буяка той берсеңиздер да болот керек болсо, көп кишилик ашканасы бар. Төмөндөгү номерге байланышыңыздар. Конокторуңарды алып келем десеңиздер дагы, өзүңөр келип салам десеңиздер дагы, той берем десеңиздер дагы, кыскасы мына карачы, элдин баары ушул пляжда экен. Төмөндөгү номерге байланышып, Үмүт пансионаты жөнүндө кенен маалымат алсаңыздар болот. Суроолор боюнча төмөндөгү номерге байланышыңыздар. Кумузонну кene Маяк эки айылындагы Үмүт пансионатынын пляжы, куму таптаза. Карачы куму. Пляж кенен экен, ушул жерге келсеңиздер болот. Карачы. Кош калды го? Ай, кулап калды.